Ушул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштырып баштайбыз. Аты жөнүм Мирлан Айталы. Кыргызстандын жолдорунда автокырсыктын санынын көбөйүшүнүн себеби эмнеде? Бул суроо коомдук активисттерден баштап Жогорку Кеңештин депутаттарынын тынчын алып келет. Даватка тыюу салган мыйзам долбоор коомдук талкууга коюлду. Сунушка ылайык даватчыларга үйлөрдү кыдырып диний үгүт иштерин жасоого тыюу салынат. Эрежени бузгандарды административдик жаза күтүшү ыктымал. Астанада Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча көрүшүүлөрдүн 3-чү баскычы өтөт. Отурумга бул көйгөйгө тиешеси бар мамлекеттердин өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Кутман күнүңүз менен кененирээк баянdoого өтөм. Оболу жергиликтүү кабарлардан туура 3 жумадан кийин Кыргызстан боюнча аналогдук телеберүү өчүрүлөт. Буга байланыштуу Кыргызстанга санариптик берүүгө өтүүгө болгон иш-чаранын алкагында 9 автоматтык телетолкунду алып берүү жабдыгы жеткирилди. Атайын тележабдыктардын орнотулушу Кыргызстандагы 326 айылдык аймактардын тургундарына санариптик берүүгө кошулууга мүмкүндүк берет. Азыркы учурда аталган кыштактар тоолуу жерлерде болгон үчүн телетолкундары жетпей келет. Мындан тышкары жакында социалдык каналдардын телеберүү топтому спутник аркылуу обого чыгып, 12 телеканалдарды жалаң гана биздин өлкөдө эмес, дүйнөнүн 14 мамлекетинде дагы көрсө болот. Автоматташтырылган атайын санариптик берүү жабдыкты аймактарга орнотуу иштери 3 баскычта өтөт. Апрель-май айларында 65, июнь-июльда 75, ал эми август-сентябрда калган 71 ишке киргизилмекчи. Эске сала кетели, санариптик көрсөтүүгө бүткүл өлкө 15-майдан баштап өтөт. Жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Жарандык активисттер жолдогу коопсуздук маселесине карата тынчсыздануусун билдиришет. Атайын өткөн маалымат жыйынында жолдогу абалга тиешелүү органдар анча көзөмөл жүргүзбөй жатат деп нааразы болушту. Айрыкча мектеп окуучулары үчүн кооптуу абал түзүлдү. Алардын маалыматына таянсак, былтыр өлкөдө автоунаа кырсыгынан 128 жаш өспүрүм каза тапкан. Ал эми жалпысынан болсо 1200 жаран жыл сайын жол кырсыгынын курманы болот. Мындан тышкары ИИМдин коопсуздукка болгон мамилеси солгун экени айтылды. Маселен, айдоочулук күбөлүктү берүү, пара алуу менен коштоолору сындалды. Биз ойлойбуз, өкмөт жагынан да көп иштерди эле жүргүзүлсө болмок. Ошо экинчиси жана коомго кызмат кылган патрулдук полиция ишке кирсин деп, анткени азырынча кээ бир жерлерде иштейт, кээ бир жерде иштелбейт. Көп окуялардын натыйжасында көп жакшы билбей да калабыз. Анткени ошол жерде болгон жерде патрулдук полиция жок болгондуктан. Ошол эле учурда жолдордогу автокырсыктын көбөйүшүн бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары дагы талкуулашты. Алардын кээ бирөөлөрүнүн пикиринде кырсыктардын санынын көбөйүшүнүн себеби автоокуу жайларындагы башаламандык, айдоочу күбөлүктөрүнүн сатылышы жана кайгыл милициясынын жетерлик деңгээлде иштей албагандыгы болуп эсептелинет. Эл өкүлдөрү кошумчалагандай, майы кызматкерлеринин максаты жолдогу тартипти сактоо эмес, паракорчулук экенин дагы айтышты. Коопсуз өлкө долбоору эмес, жада калса борбор калабыздагы коопсуздукту сактай албай жатабыз деп айрым депутаттар Ички иштер министрлигине нааразы болуу менен кайрылышты. Башка кабарлардан Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттер үчүнчү өлкөлөрдүн базарына чыгуу менен экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтишүүдө. Мындай кабарды Евразиялык экономика комиссиясынын соода-саттык боюнча министри Вероника Никишина билдирди. Анын айтуусу боюнча азыркы учурда Кытай менен соода жаатында кызматташууга макулдашылган. Сүйлөшүүлөр 2013 жылы эле башталып, бүгүнкү күнгө чейин созулган. Никишинанын пикиринде жергиликтүү ишкерлерге жагымдуу кабар, анткени алар дүйнөнүн эң ири базарларына чыгууга мүмкүнчүлүк ала алышат. Мы углубляли интеграцию в заданных границах. Мы формировали. Биз былтыр өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз менен иштөө жаатында жаңы баскычка чыгууну талкылап, жетишпестиктер бар экенин анализ кылганбыз. Бул жаңы макулдашуулардын негизинде товарларды 3-чү мамлекеттерге экспорттоодон бир кыйла пайда алабыз деген чечимге келдик. Бул республиканын ичиндеги, бирок базардагы болгон атаандаштык бир аз алсызданат. Мы шли по углублению интеграции.
Кыргыз эт ассоциациясынын президенти Рыспек Абдурасуловдун 11 каналына берген маегине караганда, буга чейин Кыргызстандын эт продукциясы Кытайга мыйзамсыз жол менен экспортталчу. Азыркы демилге боюнча ал эт продукциясы тармагында иштеген ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк пайда болот деген ойдо. Буга кошумчалап кетели, бул долбоор ишке ашып башташына Кытай тарап өзүнүн атайын фондуна 40 миллиард акш долларын бөлгөн. Экономикалык кабарлардан Улуттук банк жуманын башында валюта базарынан 3 миллион 510 миң доллар сатып алды. Бул тууралуу кабар банктын расмий сайтына жарыяланган. Соңку 10 күн аралыгында Улуттук банктын жыл башынан бери долларды сатып алуу үчүн 3-чү ирет валюта базарына чыгып жатат. Алгач Улуттук банк 18 апрелде 8,8 миллион доллар, андан кийин 3,85 миллион доллар сатып алган. Жыл башынан бери доллардын расмий баасы 2 сомго арзандаган жана учурда анын баасы 67 сом 14 тыйындан сатылууда. Ал эми акыркы бир жумада эле 1 сом 14 тыйынга арзандаган. Улуттук банк интервенциянын башкы максатын валютанын курсун турукташтыруу үчүн кылат. Жалпысынан былтыр ал 192 миллион доллар сатып алып, 150 миллион сатылган. АКШ валютасынын наркынын түшүшүн Улуттук банк катардагы эле нерсе деп түшүндүрүп, жыл сайын жазгы талаа жумуштары башталган убакта ушул сымал кырдаал байкалаарын билдирди. Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндигине байланышкан мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Анда диний агымдардын ишмердүүлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү демилгелинүүдө. Мындан тышкары имамдардын сабатын жогорулатуу сунушталган. Эмнеден улам мындай көтөрүлүп жатат? Бул суроонун тегерегинде дин иштери боюнча агенттиктин өкүлү башчысы Асель Мыктыбекова менен сүйлөшкөн турабыз. Асель айым, куш келипсиз. Дегенде сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоорунан баштасак, кандай пункттар жаңыланганы жатат жана алар кимдерге тиешелүү? Негизинен бул мыйзам долбоору дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасындагы мыйзам долбооруна көптөгөн эле толуктоолор киргизилди. Негизинен бул мыйзам долбооруна 17 беренесине өзгөртүүлөр киргизилди. Бул өзгөртүүлөр негизинен Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин 2014 жылдын 3 февралындагы чечимине ылайык диний чөйрөнү жөнгө салган мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду, тактап айтканда мына ушул мыйзамга толуктоолорду киргизүү, өзгөрүлүп жаткан диний жагдайды жана аны жөнгө салуу проблемаларынын өзгөрүшүнүн эске алуу менен иштеп чыгып тиешелүү тартипте Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө киргизүү тапшырмасы коюлган. Мына ошол тапшырма негизинде кичи жумушчу топ түзүлүп, ушул жумушчу топ ошол мыйзам долбоорун иштеп чыгып тиешелүү тартипте өкмөткө сунуштап киргизди. Мыйзам долбоору азыр өкмөттөн ары жогорку кеңеште каралганы жатат. Айтсаңыз, имамдардын сабатсыздыгын жоюу маселесин көптөн бери эле көтөрүлүп келип жатат да, чечилбей жатканына эмне тоскоол болуп жатат? Анан бул ирет сунушуңарды ишке ашыруу үчүн эмне кылуу керек? Негизинен азыркы учурда бул өзүнчө проблема, действительно бул мыйзам долбоорунун ичинде диний билим алууну, ошо медреселердин ишин лицензиялоо шарты каралганда, булар ишмердүүлүгүн лицензиялоонун негизинде жүргүзүшү керек деп жазып атабыз. Ошондой эле имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу керек деп азыр билим министрлиги менен иш жүрүп жатат. Мына ушул билимди жогорулатуу боюнча бизде азыр көп эле медреселер ачылып кетти. Медреселердин көбү билим берип жатышат, бирок билим деңгээли азыркы учурда ушу талапка көп жооп бербей жатат да. Анан кийин бул боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Бул маселенин экинчи жагы да бар да, себеби Кыргызстан светтик өлкө болгондуктан мына ушундай көзөмөлдөрдү дин тутуу эркиндигине чектөө жаратпайбы? Дин тутуу эркиндигине эч кандай чектөө жаратпайт. Анткени адамдын диний билим деңгээли жогору болсо, демек адамдар ошол эле динге ишенишине, адеп ахлагына, таалим тарбиясына, ошо балдардын эле ошону алып кеткенге мисалы үчүн чоң эле өлгө болот да. Эгер билим деңгээли жогору болсо, диний ошону менен эле катар светтик дагы билим деңгээли жогору болуш керек да.
Бирок ошол эле убакытта салттуу идеология ылайыкташтырылган ислам деп жазылган экен. Муну кандай түшүнсөк болот? Биз эми негизинен биздин өлкөдө мусулманчылыкты карманып, анан кийин салттуу бир ислам динин багытын карманабыз да, анан кийин ошон үчүн ушул көпчүлүк 70-80% калк карманган ушул салт азыркы учурда ушул биздин то есть дин ошол биздин кыргыз элинин карманып келаткан салттарынын көбүнө жооп берет да, мындай карама каршы келбейт да. Анан кийин ошон үчүн бул дин ушул биздин салт менен эл шаркка алып кетиш керек деген ойдобуз да. Рахмат сизге. Эске салсам, түз эфирде дин иштери боюнча агенттиктин укуктук камсыздоо секторунун башчысы Асель Мыктыбекова менен маектештик. Сизге ийгилик каалайбыз. Дин маселесине байланышкан кебисти улантабыз. Жогорудагы биз сөз кылган өзгөртүүлөрдө даваатчылардын ишмердүүлүгү да камтылган. Тактап айтканда, мыйзам долбоорго ылайык даваатчылар үйлөрдү кыдырып диний үгүт иштерин жасоого тыюу салынат. Мындай эрежени бузгандар административдик мыйзамдарга ылайык жоопко тартылат. Эске салсак, даваатчылар бир эле Кыргызстан ичинде эмес, Индия, Бангладеш жана Пакистанга да барып билим алып келишет. Анткени бул аракеттер муфтият тарабынан көзөмөлдөнбөсө дагы өз ара мусулман коомчулугу тарабынан тескелет дешет. Кесиптешим Исмат Ибрагимов мындай сунуш эмнеден улам сунушталып жатканын түшүндүрөм деп турат. Исмат, саламатсызбы? Айтсаңыз, мамлекеттик диний агенттиктин дин үгүттөөчүлөрүнүн аракеттерин чектөө тууралуу мыйзамды алып чыгуусуна эмне түрткү болуптур? Рахмат, Мирлан. Негизи эле ошол диний тутум жанагы диний уюмдар жөнүндө жаңы мыйзам долбооруна ылайык ушул дааватчылардын ошол мыйзамдын пункттарына кирип калган негизги себеби Кыргызстанда айрым аймактарда тоолуу аймактарда диний билими тайкы болгон жаштарды башка жаман жолдорго үгүттөп кеткен дааватчылар эмес, алардын ичиндеги айрым кишилер, айрым топтор болгондуктан ошол жаштарыбыздын диний экстремизм жана башка диний жаман агымдарга азырылып кетүүсүн алдын алуу жана алардын диний экстремисттердин жана таасирлеринен арылтуу максатында ошондой жолго барышыптыр. Дааватчылар болсо, алар негизинен Кыргызстанда 1990-жылдардан бери иш алып келатат экен. Булардын коомго пайдалуу дагы, зыяндуу жактары дагы бар деп айтып келатышат. Пайдалуу жактарын айта турган болсок, бул дааватчылар жанагы динди, исламды Кыргызстанга, кыргыз колуна жайылтуу иштеринде аябай чоң роль ойнойт. Ал эми зыян жактары болсо, жана мен башында белгилеп кеткендей, ошол айрым топтордун гана терс кызыкчылыктары, терс жана көрүнүштөрү ошол дааватчылар кишини элге жаман көрсөткөндөй түр калтырып атат да. Дааватчылар негизинен ошол биздин Кыргызстанда 2000-жылдардын башында аябай масштабтуу түрдө өсүптүр. Алар азыркы учурда дүйнөнүн булуң бурчунда, каалаган жерде, Индияда жана Пакистанда, башка ислам мамлекеттеринде ошол кыргыз жарандарынын ошол диний билимин өркүндөтүү, өстүрүү жана өзүнө өзү диний жактан өстүрүү максатында ошол атайын дааваттарга барып, 1 ай, 2 ай, 4 ай жана 6 айлык дааватка кеткен мекендештерибиз дагы ошол азыр бүгүнкү күндө учуратканга мүмкүнчүлүк бар да. Негизи муфтият дааватчылардын иш аракети жана ишенимдери Кыргызстандагы салттуу исламга жат эмес деп эсептейт. Бирок дааватчылыкка чыгуунун өз тартиби кандай экен? Туура айтасыз. Ошол муфтияттын белгилеген атайын тартиби боюнча биринчи ошол дааватка, диний үгүткө чыга турган адамдын үй бүлөсү ыраазы болуш керек экен. Себеп дегенде ал 1 ай же 2 ай, 3, 4 ай бир башка жактарга илим алуу максатында кетип, ал үй бүлөсү бул жакта ачка же болбосо башка бир оор иштерде иштеп аткан болсо, анан ал ошол дааватчынын жанагы максаттары, негизи максаттары жана орундалбай калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн бул жакта биринчиден үй бүлөнүн ыраазычылыгы, андан кийин болсо ошол балдарынын ыраазычылыгын алып кетиш керек экен. Ошондой эле так белгиленген муфтияттын жана тартиби боюнча Кыргызстандагы 1 айдан ушул 4 айга чейинки дааваттын түрлөрү бар экен.
Негизи даватка тыюу салынган өлкөлөр бар бекен? Ооба, албетте 2000 жылдардын баштарында айрыкча Орусия мамлекети Тажикстанда ошол даватка атайын тыюу салышты. Себеп дегенде бул даватчыларды таблигый жамаат деп коюшат экен. Бул таблигый жамааты ошол жана экстремисттик топторго, экстремисттик атайын уюмдарга жакын, ошолордун идеологиясын ташып жүрөт деген шектер менен ошол Орто Азияда Тажикстан, анан Орусия мамлекетинде тыюу салыныптыр да. Ал башка өлкөлөр болсо бул жамаатка эч кандай мындай айрыкча сындар деле көп айтылбайт экен. Ошол жанагы таблигый жамааты араб өлкөлөрүндө аябай кенен кулач жайып өскөн бир жамаат болуп эсептелет экен. Себеби ал 1926 жылы индиялык Мухаммед Ильяс тарабынан негизделип, ал ошол Мухаммед пайгамбардын жолу, анын басып өткөн жолу жана келечек урпактарына көргөзгөн диний багыттагы сунуштарын, насааттарын ушу элге жайылтуу максатында сунушталыптыр да. Рахмат, мен эске сала кетейин, Кыргызстанда даватчылардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу долбоору боюнча кененирээк маалыматты мен кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берди. Биз болсо жаңылыктар түрмөгүн улантабыз. Сириянын айланасындагы кырдаалды жөнгө келтирүү боюнча атайын топ 2 майда Астанага чогулат. Казакстан Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мухтар Треуберди маалымдашынча, бул ирет сүйлөшүү 2 күн бою уланат. Жолугушуу Сирияда боло турган жалпы жыйындын астында болмокчу. Коңшу өлкөнүн Борбор калаасына Түркия, Иран жана Орусиянын өкүлдөрүнүн келүүсү күтүлүүдө. Боло турган отурум кезектеги 3-чү сүйлөшүүлөр болуп, ушул эле курамдан турган топ 2 жума мурун Тегеранда жолуккан. Белгилей кетсек, Астанадагы кездешүүнү Орусиянын президенти Владимир Путин демилгелеп чыккан. Ошол эле учурда расмий Астана Сирия маселесин чечүү жолдоруна башка да мамлекеттердин өкүлдөрүнүн байкоочу катары кошууну сунуштап жатат. Мухтар Треубердинин айтымында мындай сунуш менен алар Сауд Аравия, Катар жана Европа биримдигине кирген бир нече мамлекеттерге кайрылышкан. Казакстандын пикиринде Сириядагы кырдаалдан курал менен чечүү жолу туура жолго алып келбейт. Андыктан жаңжалга катышкан тараптардын баары утулушка дуушар болот. Эми эс алуу күндөр тууралуу май майрамдарына карата кыргызстандыктар катары менен 5 күн эс алат. Тиешелүү токтомго премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Муну менен 13 май ишемби, 8 май дүйшөмбүгө жылдырылат. Ал эми 5 майдан 9 майга чейин эс алуу күндөрү деп жарыяланды. Бирок 13 май ишемби күнү кыргызстандыктар жумушка чыгууга аргасыз болот. Ушул сааттарга алынган кабарлар болду. Кызматыңыздардан мен Мирлан Айталы болдум. Каналдын бардык кабарларын 11 чекит KG сайтынан да таанышып туруңуз. Кайрадан ободо амандашканча.